Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Кимсанбаевич Мадумаров тууралуу өзүмдүн оюмду бөлүшөйүн деп чечтим. Албетте бүгүнкү күндө кандайдыр бир адамдын өзүнүн жеке граждандык, адам укугу, сөз эркиндиги деген маселе бар да. Кыргызстан эгемендүү өлкө, өз кимдигин өзү кескен, өзүнүн жазылган мыйзамдары бар. Бул жерде адам, жекелей инсан өзүнүн оюн так, дааны ачык айтканга толук укуктуу да. Бүгүнкү Кыргызстандагы кырдаал, айрыкча сөз эркиндиги, адам өз оюн айтуусу, жана аларга укуктарын кысып, сөз эркиндигине кандайдыр бир өзүнүн оюн эркин айткандарды посттор үчүн камап, керек болсо лайк баскандардан бери текшерип, кармап келип камап, кысым кылуу бул аябай туу чокусуна жетти го дейм, пикке жетти мындай окуя. Бизде аябай эң орчундуу маселе болду. Бирок бул жерде өзүмдүн жарандык укугумдан пайдаланып, өз оюмду эркин айткандан эч качан коркпойм. И силер да коркпошуңар керек. Камеранын артында, же болбосо соцсеттердин артында комментарий жазганда адам баласы эң эркин өзүнүн оюн кенен билдиргенге укуктуу. Бул мыйзамда да бар. Аны эч ким чектеп кое албайт. Бүгүн чектейттирсиңер, эртең чектейттирсиңер, бирок түбөлүктүү чектеп кое албайсыңар. Силерге чейинкилер да болгон. Алар азыр кандай жагдайда экени баарыбызга белгилүү. Эми Адахан Кимсанбаевичтин кармалуусу боюнча бул киши ушул убакка чейин канча жыл өттү, мамлекетке бир да бир зыян келтирген эмес. Бул киши болгон өмүрүн кыргыз эли үчүн арнады. Эң өкүнүчтүүсү, Кыргызстанда ошо аттуу баштуу көрүнгөн саясатчы, лидер болгон кишини ушул 13 жашар баласы менен сейилдеп жүргөндө келип, 2 машиналап, автоматчан келип, кармап кеткени бул жапайычылыктын жеткен чеги, достор. Ушундай аттуу баштуу кишилерди ушундай кылып кармап кетип аткандан кийин жөнөкөй жаран кандай болот анда? Жөнөкөй жаран ыйлаган, сыктаган боюнча өтүш керекпи мындан ары? Же биз ушул система менен болду, ушу менен кетебизби? Оюңду билдирбе, пикириңди билдирбе, комментарий жазба дегендей сыяктуу болчу. Адам баласы үмүт менен жашайт, негизи. Үмүтсүз жалгыз шайтан дейт. Ошондуктан үмүт кылат экенсиз да. Мамлекетибиз өнүгөт, өсөт деген үмүт менен толук жашайбыз. Ушул бийлик келгенде дагы эл кандай үмүттө эле. Ушул эле президентибиздин айткан убадалары, мындан кийин мындай кайталоо болбойт. Таза жол, туура багыт менен барабыз. Ушул туура багыт. Ушул эркиндик. Ушул өнүгүү. Адахан Кимсанбаевич өзү ооруйт, ден соолугу аябай оор. Ага мындай күнүнө 14-15 километр жөө басып туруусу абзел, стабилдүү түрдө. Жүрөгү ооруйт, ден соолугу аябай муктаж каралганга. Бир аз болсо дагы бир саясий маданияттуулук болуш керек да, туугандар. Эртеби кечпи Адахан Кимсанбаевич Аллахтын жардамы менен өзүнүн ак так экенин Алла өзү даражасын көрсөтөт, далилдейт дагы, буга толук ишеним бар. Бирок сиздер унутпаңыздар, эч качан мындай зулумдуктун арты жакшылык менен бүтпөйт. Ошол 13 жашар баласы кандай абалда калды? Кандай шок состоянияда турду? Өзүңүздөр элестетпейсиздерби? Азыркы бийлер ушулбу адилеттүүлүк? Ушулбу эркиндик? Ушулбу мыйзамдуулук? Улуттук коопсуздук комитети башкы имараты. Урматтуу УКМКнын жетекчиси, урматтуу президент Мадумаровду бошотуп коюңуздар. Ушунчалык чыккынчы кылдыңыздар. Эмне десеңиздер деңиздер. Бул киши аябай саясий маданияттуулугу бийик, билими кенен.
тажрыйбасы мол киши. Ошол чакырып берсеңер барбайт беле. Барып жүрбөдү чакырдыңар прокуратурага дагы. Өзү буттары менен басып барып жүрбөдү чакыруу менен. Ошол эле президент Жапаровдун соту болуп атканда барып колдоп жападан жалгыз канжыгага башын сайып, ошол убакта дагы бийлик кысым кылып атканда ушул инсан барып сизди колдоп турбадыбы? Сотуңузга чейин барып. Мен азыр бул видеонун астына коюп коем. Бул видеонун астына коюп коем ссылкаларды. Ошол эле Ташиев мырза 2013-жылы болгон окуяда Жалал Абадка чейин барып жүрбөдүбү? Өткөндөн сабак алгыла туугандар. Бул түбөлүктүү эмес. Бул күндөр да өтөт. Качандыр бир мезгил келет, адилеттүүлүк сөзсүз орнойт. Ошондо тарых өз баасын берет. Тарых өз баасын берет, сөзсүз. Кудай буйруса, ал күндөр да калыс эмес. Адакан Кимсанбаевичти бошотуп коюңуздар. Анын ден соолугун ал рекламалап, пиар кылбайт. Мен ооруп калдым. Бошотуп койгула аны. Ден соолугу эң маанилүү анын. Бүгүнкү күндө. Бул мен жеке оюм, жеке пикирим. Өз оюңузду айтканга толук укугуңуз бар. Күндөр келет, Кудай кааласа. Адилеттүүлүк сөзсүз эмес. Баарыңыздарга рахмат.